Кандайсыз устаз, мен кызымды сүттөн чыгардым эле. Температура болуп ыйлап жатат. Дуа кылып коюң устаз дейт. Алла Субхана ва Таала шифа берсин, Алла жеңилдик берсин. Устаз, үз батыда турабыз, үй бүлө менен үй алганга аракет кылып атабыз. Зекат фарыз болобу дейт. Ооба, сактанган акчага 1 жылдан өткөн болсо зекат фарыз болот. Урматтуу тууган, зекатты бересиз. Үй алуу фарыз эмес, машина алуу фарыз эмес. Устаз, ажырашкан учурда ортодогу балдар кимде калуусу зарыл жана туурасы кандай дейт. Ажырашкан учурда урматтууган, кайсы бири динге бекемирээк? Балдар чоңоюп калган болсо, өз алдынча жеп ичип калган болсо, урматтууган, кийинкиси динге бекемирээк. Эркекпи, аялбы? Эркек динге бекемирээк, машалла эркекке берилет, дин менен тарат. Аял динге бекемирээкпи, аялга берилет, аял дин менен тарбиялайт. Жок, өзү ичип өз алдынча тааратканага бара албай турган болсо, анда өз алдынча ичип калганга чейин ал энесинде турат. Энеси аны эмизип өз алдынча чоңойгондон кийин, андан кийин урматтуу тууган атага берет. Кайната менен келин ойносо болбойт дейт. Ошого кеңири айтып бересизби? Кайната менен келин ойносо болбойт дейт. Ошого кеңири айтып бересизби? Эмнени ойносо болот? Шашки шахматтыбы? Ооба, урматтуу тууган. Болбойт. Акыры заман келгиче маркумдар мүрзөдө болобу дейт. Маркумдарды ооба мүрзөдө болот, урматтуу тууган. Аны кайка чыгарып кетем дейсиң? Рухтары болот турган болсо, урматтуу тууган, Аллах анын би мурадихи. Ооба, кабырда болот. Негизден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал кабр раузатун мин риязил жанна ау хуфратун хифарин ниран." Кабыр бейиш бакчалардан бир бакча болот, же болбосо дозок үңкүрлөрдөн бир үңкүр болот. Акыры заманга чейин адамдар кабырга коюлгандан кийин сурак болот, жооп бере турган болсо, машалла жакшы адамдар болот болсо, анга бейиштен бир биздин тил менен айтканда форточка ачылат дагы, ошонун жыты келип, ал бейиштин бакчалардан бир бакчада болот. Эгер жаман адам болуп суроолорго жооп бере албай турган болсо, анан дозоктон тараптан бир эшик ачылат дагы. Мына ошол дозоктун үңкүрлөрдөн бир үңкүр болот. Алла баарыбызды сактаган болсун. Ассаламу алейкум устаз, менин келинчегим Москвадан келбей жатат, кайнатам кетирген. Москвадан келбей жатат, кайнатам кетирген. Таза кызык адам экен. Сиз кайнатаңыз кайнатам кетирген келинби? Сиз алдыңызбы, кайнатаңыз алдыбы? Онучу? Ооба, кайнатаңыздын кызы, урматтуу тууган. Сизге моюн суна турган болсо, сиз аны сүйдүрүп ала турган болсоңуз, сизден бир кадам кетпейт болчу да, урматтуу тууган. Карабадыңыз, балким урдуңуз, кандайдыр бир сизден кемчилик кетти, анан ушундан кутулчу деди дагы кайнатаңыз Москвага жөнөтүп турабы? Эми барыңыздан кечирим сураңыз, урматтуу тууган. Келбей жаткан болсо, барып алып келиңиз. Жок, эки жакка тең акча көп калып келсе, көп кетип калат болсо, аялыңыз менен сонун сүйлөшүп, мен сени сүйөм, сагындым, өлүп баратам, мана акча билет алам, тез учуп кел деңиз, урматтуу тууган, учуп келсин. Ассаламу алейкум, намазды толук үйрөнүү үчүн даватка барса өтө сонун болот. Дамла мүрзөгө ар жума барып зыярат кылсак боло береби? Боло берет, урматтуу тууган. Мана нас атабыз кыйынбы же Халид ибн Валид кыйынбы дейт, экөө тең өлүп калган. Ассаламу алейкум устаз, балам аты Муслим, не маганасы айтышы дейт. Муслим деген моюн сунуучу деген сөз. Урматтуу тууган, жаш балдарын манасы табыз кыйынбы же Халид ибн Валид кыйынбы? Халид ибн Валид бул сахаба болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн, бул тирүү кезинде бейишке киресиң деген кабар келген, урматтуу тууган. Бул сахабаларга эч кимди биз салыштыра албайбыз. Макулбу? Дамылла, ассаламу алейкум, ажылык сапарыңыздар кабыл болсун, амин. Мусулман дегенди түшүндүрүң, моюн сунуучу, Аллахтын өкүмүнө аткаруучу деген. Уста, жазында 83-төн ынтымагы оюна барасызбы? Иншалла барам. Аман эсен болсам, алтын башым эсен болсо. Ассаламу алейкум, умурага бараткан адамга не бериш керек дейт? Эч нерсе бербейсиз, урматтуу ага, не кыласыз? Аманат кыласыз. Менин атымдан пайгамбарга салам айт, мага дуа кылып кел деп айтасыз. Ассаламу алейкум устазым, канча жаштасыз? 40 жаштамын. Достор менен олтурган убакытка сурак суралбайт деген хадис барбы? Жок, хадис жок. Азыр ошондой сөздөр болупту, достор менен көбүрөөк отургула, анда суралбайсыңар депчи. Достор менен чынын айтканда, дос дегенде кандай достор? Медреседеги окуп аткан достор болсо, өтө сонун. Алар Куран окуйт, алар хадис окуйт, алар эмне кылат? Ошол жерде фих окуйт, бири-бириге суроо берип, бири-бири менен жарышып жооп берет, урматтуу тууган. Ал эми биздин ашканада
pulofni demdetip alып oturganlar alар Алла сактасын, бирини катынын бири сүйдөп, бири-бириге ушак айтат. Кандай анан сурак болбой калсын, эң күчтүү, эң каттуу сурак ошолордон болот. Устаз өтүп кеткен атамдын каза орозолорун кармап берсем болобу? Жок, урматтуу тууган, болбойт. Ассаламу алейкум устаз, 3 кызым бар, дуа кылып коюңчу. Алла разы болсун сизден. Амин. Алла 3 кызыңызды ыймандуу кыздардан кылсын. Ассаламу алейкум дабылла. Хафиз болгондон кийин врач болуп иштесем болобу? Сонун болот. Эмне үчүн болбош керек, урматтуу тууган? Эмне үчүн болбош керек? Хафиз болуңуз, алым болуңуз, андан кийин врач болуңуз, журналист болуңуз. Машалла, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт го. Кандай өнөр, адал өнөрлөрдүн бардыгына боло бериңиз. Не үчүн болбош керек? Сонун болот. Устаз саждар сахуна кантип кылат дейт. Акырында аттахият окуйсуздан Алла ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла деп туруп, Аллаху акбар, кайра саждага барасыз. Субхана раббил азим деп 3 жолу айтып, 2 жолу сажда кыласыз. Кайрадан аттахиятты окуп туруп, салаватты окуп, салам бересиз. Намазыңыз ошону менен бүтөт. Ассаламу алейкум устаз, жүрөк дене титрей берет, намаздарымда калып кетти, эмне кылсам болот? Өзүңүзгө дем салдырып алыңыз, урматтуу тууган, өзүңүзгө дем салып, намаздарыңызды калтырбаң. Намазыңызды калтырсаңыз кайра ооруңуз күчөйт да, намаз кылып, намазда бардыгы бар, Аллахка жалынуу бар, зикир бар, Куран бар, урматтуу тууган, Аллахтан суроо бар. Ошондон намазды такыр тактабаш, калтырбаш керек. Ооба, урматтуу, тик турганда титирип атсаңыз, отуруп алыңыз, отурганда деле титирип калтырып атсаңыз, жатып алыңыздан башыңыз менен мынандай кыймылдай турган болсо, намазды окуңуз. Салам алейкум алейхиссалам. Машалла, Владивосток шаарында биздин бир туугандарыбыз. Аллах субхана ва таала машалла болгон ишиңиздерге ийгилик берсин. Устаз, тахажжуд намазды 2 рекат окуса болобу, кыска сүрө окуса болобу? Болот, урматтуу тууган, тахажжуд намазды 2 рекат окусаңыз болот, окуп туруп кыска сүрө окусаңыз деле болот, урматтуу тууган. Анан зикир кылыңыз дагы, анан Аллахтан дуа кылып сураңыз. Ассаламу алейкум, тиштеп ооруга кандай дуа бар айтып коесузбу? Тиштеп, мени тиштеп алып туруп ооруйсузбу? Тиштин ооруганга десеңиз, тиштин ооруга кандай дуа бар? Кур'ан Каримде Ясин сүрөсүндөгү акыркы мубиндеги "Ва дараба лана масала ва насия халqahu qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim" деген аятты окуңуз, иншалла шифа болот. Устаз буйурса балам төрөлөт, атын ким койсом деп жүрөм, Абдурахман деп коюм, уул болсо же Абдурахим деп коюңуз, уул болсо Абдурахман же Абдурахим.